Президент Садыр Жапаров бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен жумушчу жолугуш өткөрдү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Эске салсак, мамлекет башчы футзал боюнча салттуу мурас жолдоштук беттешине катышууда. Өлкө башчы тыныгуу учурунда иш кагаздары менен иштеп, министрлерди кабыл алууда. 1,5 жылдын ичинде Кыргызстандагы бардык абоненттерди акылдуу эсептегичтер менен камсыз кылуу пландалууда. Бул тууралуу энергетика министри Таалайбек Ибраев билдирди. Анын айтымында өлкөдө 1,2 миллион абонент бар, анын ичинде 300 миңи мындай жабдуулар менен камсыз болгон. 1,5 жылдын ичинде Кыргызстанды толугу менен акылдуу эсептегичке өткөрүү планы бар деген министр. Акылдуу эсептегичтер кыргызстандыктардын үйлөрүнө 2012 жылдан баштап коюла баштаган. Артыкчылыгы жарыктын көрсөткүчтөрүн аралыктан карап турса болот. Жабдуу маалыматтарды энергокомпания өзү жиберип турат. Кыргызстандын кыш мезгилиндеги газ керектөөсү 74,1 миллион кубту түзөт. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында энергетика министри Таалайбек Ибраев билдирди. Анын айтымында бул боюнча Газпром компаниясы менен тиешелүү келишимдер түзүлгөн. Бүгүнкү күндө газ үзгүлтүксүз жеткирилип жатат. Ошондой эле мазут керектөө 28 тоннаны түзөт. 2024 жылдын апрель айына чейин Бишкек шаарындагы бардык жүргүнчүлөрдү ташуучу кичи автобустарды электроавтобустар жана газ менен жүрүүчү автобустар менен алмаштырылат. Бул тууралуу экология министринин биринчи орун басары Медетбек Маметов кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында декабрь айынын башында Бишкек жүргүнчүлөрдү ташуучу автотранспорт ишканасы 744 автобус алып келген. Ошондой эле ал бул жылдын аягына чейин муниципалдык электр таксилерди 121 жеткирүү пландалып жатканын белгиледи. Азыркы учурда алардын саны 20-ны түзөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкекте саламаттык сактоо тармагына 107 автоунаа тапшырды. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан маалыматта баасы 3 миллион долларга бааланган техникаларды Орусия Кыргызстанга COVID-19 кесепеттерин жоюу долбоорун алкагында берди. Алардын ичинде 47 тез жардам автоунаасы, 54 санитардык транспорт, каза болгондордун сөөгүн ташуу үчүн 4 автоунаа жана дезинфекциялоочу 2 машина бар. Каракол шаарында 500 орундуу жаңы мектеп куруу пландалууда. Мамлекеттик сатып алуулар порталында маалымдалгандай, курулуш боюнча тендерди шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы жарыялаган. Курулуштун сметалык баасы 211 миллион 32 миң 892 сомду түзөт. Сынактык арыздарды 22 декабрга чейин берүү зарыл.